В рамках проекта USAID «Агросода» в прошлом году был проведен первый пилотный проект по ГАЛС-методологии. ГАЛС с английского это Gender Action Learning System, что означает система определения и изучения гендерно-чувствительных действий. С помощью этого метода продвигает гендерное равенство, повышает гендерную чувствительность, также повышает роль значимости женщины как в семье, так и в сообществе. ГАЛС это также развитие отношений между членами семьи, между работодателем и сотрудником. ГАЛС боюнча айтып кетсем, бул ыкма бизде турмушта негизи эле ар бир адам эле ушу жашоосун жакшыртуу, бактылуу болуу максатын коет эмеспи? Ар кандай ыкмаларды колдонобуз, ар кандай ыкмаларды үйрөнөбүз дегендей турмушта. Бул ыкма деле ошондой эле, ошо адамдардын жашоо шартын жакшыртып, адамдардын бактылуу жашоосуна кандайдыр бир жардам берип, мүмкүнчүлүк берип, ошого кубаттап туруу да бул ыкманын максаты. Эмнеси менен айырмаланат? Бул биринчиден жашоого баягы көз караштуу, позитивдүү көз карашты уюштуруп, же болбосо позитивдүү көз караш менен ошо жашоону жакшыртуу. Буга чейин көп ар кандай методологияларды колдонуп жүрчүбүз, бирок бизге бул методологиянын жакканы бул башка методологияларга салыштырмалуу туруктуу натыйжаларга алып келет экен. Себеби бул деген баягы адамдын ортосундагы мамилелерди жакшыртууга абдан чоң салым кошот экен. Эгерде үй бүлө болобу, коомчулук болобу, уюм болобу, ошонун ичиндеги карым катнаштар бизде качан жакшы, туруктуу болсо, түшүнүү болсо, колдоо болсо, ошондо бизде кайсы гана иш болбосун ошол эффективдүү болот да. Бул киреше табуу иш аракети болобу, же коомдук иштер болобу, бардыгы ошо жакшы натыйжаларга алып келет. 2021 жылы USAID тарабынан уюштурулган сезимталдык өнүктүрүү боюнча тренингге чакырылдым. Анан жеке ишкер катары ушул иш-чарага катышууну чечтим. Анткени мамиле түзүү, мамилелерди жакшы өнүктүрүү бул өтө курч маселе болуп жатты үй бүлөмдө. Бул иш-чарада эң кызыктуу болгон мамиле түзүүнү, үй бүлөлүк маселелер кандай туура түзсө болот, бизнести өнүктүрүүгө мамиленин маанилүүлүгү жөнүндө сөз болду. Менде бир америкалык волонтер кыз айткан сөз эсимде калды. Үй салгандан көрө мамиле түзүү татаалыраак депчи. Чындап эле учурда ушу бизнесте дагы, үй бүлөлүк мамиледе дагы биз ушу кыйынчылыкка көп учурайт экенбиз. Ушу ГАЛСта биз ушу бизди ойлонтурган суроолорго жооп таптык десем жаңылышпайм. Анткени бул жерде бактылуу үй бүлө жөнүндө сөз болду. Кыялдануу дарагы, мындай киреше дарагы жөнүндө сөз болду. Бриллиант ыкмасы колдонду. Ушу мамиле түзүү боюнча тренингдер өттү. Ошондо биз көптөгөн билбеген, ушуга чейин изилденбеген маселелерди талкуулап чыктык. Жана тренингтерде өтө кызыктуу маселелерге жооп тапканга аракет кылдык да. Алтын баш аялдан бака баш эркек артык деп принцип карманган үчүн эркектики туура боло берет эле да. Анан сен акылың жетпейт, сен аял кишисиң да деген сөз көп угуп жан дилим аябай неме кылат эле да, жабыркайт эле да. Өзгөрүштү эмнеден байкадым? Башта жолдошум финансы жактан сурабай эле ушунча акча таптым, мына ушу бар ушу деген сөз болот эле да. Азыр болсо ушу өзүнүн проблемаларына ушу жерде мындай финансовый источник болуп атат, мындай кылсак кандай дейсиң деген суроолор пайда болуп калды да. Ага чейин аз алып келдиңби же ушу жетпейт, же кечке иштей бересиңби, кана акча деген сүйлөмдөр жок болду да. Биз ушул ГАЛСтан аял бир үй бүлөдөгү аялдын ордуну, бала чаканын ордуну, анан мындай теңдүүлүктү, бир адамдын максаты бир эле адам баягы кандай кыргызча айтканда арабаны сүйрөй бериш үчүн эмес, аялдардын дагы семьяда орду чоң, ар бир адамдын өзүнө жараша жумушу, татаалдыгыны, ой пикирлерини укканды, анан эми бири-бирибизди мындай сыйлаганды ушул программадан дагынан болсо маалымат алып бышыктадык. Мисалы жолдошум
ошо аял кишинин жумушу кандай оор экенин мындай байкап, мисалы мага кыйла турмушта жеңилдиктер жасап берип атат. Эми илгери пол автомат машинкада кир жуусам, азыр автомат алып берип, ошону орноштуруп, шарттарыбызды түзүп берип атат. Кыйла эле жардам берип атат да, мисалы тамак уяк буягыны кичине аз-маз убакыт өтүп кетсе дагы майли пышат да, азыр жейбиз да деп эле сабыр менен эле күтүп атат. Бул методологияда биз өзгөчөлүгү эмнеси менен жакканы, бул биз лекция кылып отурбадык, конспект кылып жазбадык, биз сүрөт гана тарттык. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул менин 5 жылдык планым. Бул планды тарткандын эмнеси өзгөчө, бул жерде ар бир движенияңды, ар бир планыңдай такталып толуккандуу жазылат экен. Ошонусу менен аябагандай айырмаланды, ошонусу мага аябай жакты. Ошол эле методологияда, мисалы үчүн тартылган пландарыбыз, биз 5 жылдык план койгонда, биз бул жерге конкреттештирилип уже числосун койдук. Ошол числода аткарылган иш-чараларды, мисалы үчүн кызыл менен белгиленген, мен уже буларды аткарылгам. Ошондуктан бул дагы ар дайым кол бетиңде турат, буну листать этип карап отуруп окубайсың, сразу көрүнөт. Касын аткардым, касын аткарбадым деп, ошонусу аябай жакты. Ошол окуудан алган биз билимибизди, тажрыйбабызды азыркы учурда өзүбүздүн үй бүлөбүздө үй бүлөлүк мамилелерди чыңдоодо, ишкердүүлүктү алып барууда, бизнес жаатында аябагандай пайдаланып атабыз жана ошонун натыйжасында көптөгөн ийгиликтерге жетишип атабыз. Мисалы биз ушул убакытка чейин, мисалга ала кетсек, бул галстын бизге тийгизген эң бир жакшы натыйжалардын бири, үй бүлөдөгү мамилени айтсак, биз ушул убакка чейин балдарды багууда, балдарга тарбия берүүдө биз аларга милдет кылгандай, же болбосо бир гана биздики ата-эне, биздики гана, биздин оюбуз туура дегендей балдарга өзүбүздүн оюбузду таңуулаганды гана билчү экенбиз да, жана алардан талап кылганды гана билчүбүз. Ушул окуулардан кийин баягы аябагандай балдар менен болгондагы мамилебиз өзгөрүп, алардын дагы оюн сыйлоого, алардын оюн угууга жана ошондой эле баягы киреше көбөйтүү даярагына мисал келтире кетсек, биз ушул убакытка чейин баягы мүмкүнчүлүктөрдү, бизнес жүргүзүүгө керектүү каражаттарды бир сырт тараптан кредит алыш керек, же болбосо кандайдыр бир жардам керек дегендей эле ойдо түшүнүктө жүрчү экенбиз. Көрсө ушул өзүбүздө бар болгон мүмкүнчүлүктөрдү баалаган эмес экенбиз да. Ушул киреше көбөйтүү дарагында көрсө бизде аябагандай чоң мүмкүнчүлүк, ушул бизнес жүргүзүү үчүн дагы материалдык жактан дагы мүмкүнчүлүктөр бар экенин изилдеп, ушул тренерлердин айткан жардам менен, кеңештери менен биргеликте аныктап, демек бизде аябагандай көп мүмкүнчүлүк болгон, биз ага баа бербей, өтө маани бербей, ошону жакшы пайдалана албай атканыбызды сездик да. Ушул галс окууна биринчи менин келинчегим катышып жүргөн. Андан кийин биз семейный барып окуп аттык. Семейный окугандан кийин бизде өзгөрүүлөр, үй бүлөдөгү баягы мамилелер өзгөрө баштады да. Себеби дегенде биз мурун ойлочубуз балдарды. Сен мындай кылбай атасың, сен андай кылбай атасың. Демек, балдарга дагы бир көңүл буруу, балдарга дагы эркиндик бериш керек экен. Азыр балдар самостоятельный. Биз дагы баягы балдарыбыз жаш болду. Баягы 6 уул, эркек уул болгон үчүн аялым баягы түйшүктөн чыга албай атты да. Анан алар чоңойгондон кийин карасак, өзүндө баягы алдыга умтулуу жакшы да. Анан аракет кылдым мен да. Аракет кылып, ушул баягы галс окуун окугандан кийин значит, аял киши дагы бир нерсеге аракет кылса болот экен деп мен мотивация бердим да. Биринчи эмне кылганда депутатка мен өзүм апарып киргизген. Мына ошондон кийин азыркы убакта иши жакшы. Азыр тренингдер, окуулар кадимкидей эле ошо каттап атабыз, барып атабыз биргеликте. Бул тренингден кийин мен өзүмдүн жеке жашоомдо жана ошондой эле жумушумда көп ыкмаларды пайдалана баштадым. Буга чейин мисалы өз үй бүлөбүздө биз чоң адамдардын кандай сөзүн уккан болсок, ал эми мындан кийин биз кичинекей бөбөктөрдүн деле оюн билип, же болбосо өзүбүздүн жаныбыздагы бир туугандарыбыздын, алар жаш болгонуна карабай, алардын сунушун, сынын, пикирин угуп, мына ошондон кийин гана бир чечим кабыл алууну өздөштүрдүк. Ар кимдин оюна маани бере турган болуп калдык. Мисалы биз өзүмдүн эле жооп турмушта жолдошум менен бирге отуруп, анын кыялдарын мен угуп көрүп, ал менин кыялдарымды угуп көрүп, ошондой эле мага жардам берип, менин ката жерлеримде десем кандай таап өзүнүн сунушун, ой пикирин айтып, биргеликте биз ошол кыялга тез жетүүгө багыт алдык.
Галстын окуусуна качканда биз баягы үй бүлөдө тең укуктуулук, мен үй бүлөмдө бардыгыга мен туура эле мындай бардыгынын укугу тең эле деп ойлойм. Үй, бак, мына огород бардыгы аялыма катталган. Анан анча мынча иштен келгенде аялым сен квартираңсың деп кичине мазактап коет. Ошол чоң балама жер алдык, үй салып бердик. Үйлөрүнү ошол өздөрүгө каттап бөлүп бергенбиз. Бар мүлктөрүнү өздөрү жетишип машина алышып алган, ошол өздөрү менен өздөрү, Кудайга шүгүр. Баягы үй бүлөлүк киреше дарагы боюнча биогумус чыгарууну балдарыма, аялыма шуну кеңешкенде бардыгы колдошту. Кудай кааласа эртеби кечби ошол калифорнийский баягы сөл жанды сатып алсак, бул ишти дагы баштайбыз деген үмүтүбүз бар. Үйүңдө, например, мейман чакыра турган болсоң, же үйүңдө иш кыла турган болсоң, башка кишини жалдасаң деле акча төлөп бересиң ага. Акча төлөп жумуш жасатасың, тамак кылдырасың. Аял кишиники болсо бааланбайт да. Эми акысыз эле бүт нерсени баланы карайсың, кирди жууйсуң, тамак-самак жасайсың, бекер бааланбайт. Аны эч ким эсепке албайт. Анан биз ошо галс сабактан, тренингден өттүк биринчи. Өткөндөн кийин эле чыгып, ошо биринчи Жалал Абадта өттүк да. Чыккандан кийин эле анан күйөөм ошо жагын көбүрөөк көңүл бурду. Карап, ошо сага жардам болсун. Кичине болсо да мындай, эми ишиңди эмеге посудомоечный машинка алып берди. Чоң рахмат, ыраазымын мен. Эме ишиңди салып коюп, башка ишиңди кыла бересиң деп, бул да болсо жардам болсун деп, ошондой ишке ашты ошол нерсе. Мурун галс тренингге катыша электен мурун балдарга биз көп көңүл бурбай эле, садикке айдап коелуп, сен бар садикке бар деп эле эртең менен кетет, ошентип кечинде келет, көп көңүл бурбай эле, даже сүйлөшпөй эле, максаттарын укпай эле мынтип жүрө берчү экенбиз да, мынтип жумуш менен эме кылыпчы. Галска катышкандан кийин балдар менен көбүрөөк сүйлөшүп, кадимкидей. Атасы да көңүл бурчу эмес мурунчу. Азыр ойноп, эки жакка чогуу алып чыгып ээрчитип, футболдорго чогуу алып барат, например, азыр мурун алып барчу эмес. Ошондо ээрчитип калды. Өзү деле каяка барса мен деле ээрчитип барат. Галстан кийин 2-3 жерге Ошко, Жалал Абадка ойнотуп алып барып келди. Мурун алып барчу эмес. Ошондой жакшы өзгөрүүлөр болду. Толук өзгөрүүлөр болбосо дагы биздин үй бүлөдө өзгөрүүлөр бар десем жаңылышпайм. Мен жолдошум болгон мамилени кичине өзгөрттүм да. Мен өзгөрттүм деп айтсам болот. Күнөөнү көбүрөөк эле койчу экенмин да күйөөмөчү. Ушундай кылыш керек. Анан бул да менде мындай мамиле болгон жок деп жок. Аял адам биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Балдарга дагы, жолдошубузга дагы кыялданууну биз чектебешибиз керектигин үйрөнүп келдик да. Эң чоң биздин жетишкендигибиз, мисалы менин жеке жетишкендигим, мына ошол кыялдарды чектебешибиз керек экен. Биз өзүбүз чектеп коет экенбиз. Ошол эгер кыялданууну чектебесек, биз ошол көп жетишкендиктерге жетишет экенбиз. Кыялдануу бул кадамдар экен деп түшүнүшүбүз керек экен да. Биз кадамдарыбызды чектеп коет экенбиз. После тренинга ГАЛС у нас в семье, а также в бизнесе произошли очень хорошие изменения. Я девочкам сделала условия, в цехе сделали ремонт, а также наняли повара, чтобы они могли спокойно, вкусно покушать. Раньше они готовили сами. И могу сказать, даже изменились отношения даже между сотрудниками. Раньше, если я себя всегда ставила не на последнее, а на предпоследнее место, после тренинга я взялась за себя, начала посещать фитнес, а также съездила в Стамбул за здоровьем, за красивой улыбкой. После тренинга ГАЛС, насчет бизнеса скажу, мы начали искать новых инвесторов. Вот сейчас тесно сотрудничаем с Европейским банком развития. Они оказывают нам свои хорошие услуги. А именно консультации именно по развитию кондитерского цеха. Бул окуудан биз өзүбүзгө аябай бир жакшы бир жыйынтыктарды алдык деп ишендирип айта алам. Себеби бизде
Бул окуудан биз баягы үй бүлөдөгү болгон бир мамилени бир жогорку деңгээлде канчалык маанилүү экендигин дагы бир ирет сездик. Андан сырткары кыялдарыбызды канчалык деңгээлде максатка ашырып, аны орундата билүүнү үйрөндүк, этабы менен. Андан сырткары бири-бирибизге болгон ишеничтин канчалык маанилүү экендигин дагы бир сыйра бир жыйынтык результатын көрдүк. Буга чейин деле биз көп окуулардан өттүк болчу, бирок мынчалык бир кененирээк бир маалымат ала алган эмес болчук. Мына ошол USAID Агросоода долбоорунун ошол кечеги окуусунда бир өзгөчө бизге бир жакшы бир тажрыйба дагы болду. Бул жерде биз бири-бирибизди, андан сырткары үй бүлөдөгү балабызга болгон мамилелерибизди, кыялдарыбызды бир өзгөчө бир этап менен пландап, ошону ишке ашырууга бир жакшы бир результаттар болду деп айта алам. Бул жылда өзүбүздө чоң ийгиликтерди, жаңыланууларды байкадык. Биринчи эле ошол галста тарткан ой кыялдарыбызды ишке ашыруусун мен өзүм байкап, бүгүн кече мына Турциядан келдик. Onu деле тарткан болчук. Еще мен магазинимди дагы да чоңойтом, дагы да жаңы модель, жаңы товарларды кошом дедим эле. Бүгүн ошол товарларды азыр ачып, жайып келип отурам. Ошол галстын тренингтеринен кийин мен мурда кыялданганда жалаң ошол өзүм, мен деген көп кыялдар болчу экен. Анан кошо катышкан катышуучуларды байкадык, чоң эжелер, алар ошол айылдаштарыма, жердештериме жардамым тийсе, анан минсем дейт да. Анан көрсө бизде кыялдарда андай почти жок деле экен. Ошондой кошуп айлана чөйрөнү, кошуп кыялдануу коомго пайда келтирүүнү да ойлош керек экен. Ошону билдим, үйрөндүм. Дагы бир нерсе, ошол колдо иштеген кызматкер жумушчуларды тоже укуктарын, аларга кандай мамиле жасоо, алардын да оюн угуу, сөзүн угуу, ошол боюнча көп маалымат алдык, ошол пайдалуу болду. Галс ыкмасын жайылтыш керек. А дегенде бул ыкманы канчалык көп семья өтсө, бул жерде семьянын бири-бири менен катнаш, ишине болгон мамиле, бири-бирине болгон мамилелер албетте өсөт деп мен ишенем.